Кыргызстанда 10 мамлекеттик асыл тукум заводдору болсо, 141 жеке асыл тукум чарбалары бар. Бирок бүгүнкү күндө мунун бир тобунда иш токтоп турат. Мал чарбасын туруктуу өнүктүрүү программасы мына ушул сыяктуу көйгөйлөрдү чечип, чарбалардагы ишмердүүлүктү кайра жандандырууну колго алмакчы. Мисалга ала турган болсок, ошол эле мамлекеттик асыл тукум Сокулук мамлекеттик асыл тукум заводубуз бар биздин жакынкы жерде. Бирок бүгүнкү күндөгү абалы өтө начар. Ал жерде бүгүнкү күндө бир дагы ири мүйүздүү мал жок. Ал жерде буга чейин Алатоо породасындагы ири мүйүздүү малдар кармалып, ошол жерден башка биздин региондорго асыл тукум малдар таркатылып, элдин малын сапатын жакшыртып келген да. Максатыбыз ошол болчу. Биз бүгүнкү күндө бир мисалга ала турган болсок, программанын ичинде ошол эле Сокулук мамлекеттик асыл тукум заводун күчтөндүрүү, ошол жерге биздин климаттык шартка туура келген өзгөчө сүт багытындагы породаларды өстүрүү жана ошол жерден райондорго биздин фермерлерге таза кандуу асыл тукум кунажындарды же болбосо торпокторду жайылтуу. Мамлекеттик колдоо жеке асыл тукум чарбаларына да каралган. Маселен, 10% 7 жылга бөлүп төлөө шарты менен жеңилдетилген лизинг программасы жана эң башкысы жерлерди бөлүп берүү, зарыл шарттарды түзүү киргизилүүдө. Сокулук районунун Манас айылынын тургуну Акматалы Тайыр уулу ынтымак мал чарбасын түптөп 20 жылга жакын убакыттан бери асыл тукум жылкы жана койлорду багат. Малдын башына эмес сапатына көңүл бөлгөн фермердин чарбасында бүгүнкү күндө 120 баштай жылкы, 400 баштан ашык гиссар койлор бар. Мал асыроодогу биринчи талап эле жайыт жана жер болгондуктан фермерди түйшөлткөн маселе да дал ушул эле. Мурда жерлер бары айыл өкмөткө караштуу болчу да. Анан ошол жерден аукцион аркылуу алчу элек. Азыр болсо ошонун негизинде, ошол беренин негизинде биз түз жер бере баштады. Азыр биринчи партияларын ала баштадык. Кудайга шүгүр деш керек. Себеби дегенде бизге жер керек. Себеби дегенде жер болбосо тоют болбойт. Тоют болбосо малдын сапаты да болбойт, мал деле болбойт. Тоютту толугу менен чарба өзү камсыздайт. Ошондуктан атайын жер бөлүнүп берилиши фермерлерге чоң колдоо. Буга катар көйгөйлөр да жок эмес. Алардын орчундуусу, жайыт маселеси жолго коюлса, мал чарбасын өнүктүрүүдө байкаларлык кадам болмок. Бул эле жетиштүү эмес да. Бул жер анан жайыт чечип бериши, жайыт маселе. Мисалы биздин айыл өкмөттө Сусамыда жайытыбыз жок. Бөлөк жайыттарга барабыз, ал жерлерден да келишебиз, кеңешип өзүп, баягындай талашып тартышып, мындай айтканда жайытта өткөрүп келебиз да жайды. Коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу малды асылдандырууда, сүт жана эт өндүрүүдө Кыргызстан артта калып келет. Жыл сайын малдын башы өсүүдө деген менен сапат жагынан чабалбойдон калууда. Сунушталып жаткан программа ишке кирсе, ириде сапатты жакшыртууга өөлгө болот. Мамлекеттик колдоо көрсөтүү менен элдердин малын сапатын жакшыртабыз. Биз аларга жанагы 309-токтом менен ГФСУнун жерлерин, фонддун жерлерин бердик. Бирок алардын дагы мамлекетке жообу болуш керек. Эмне менен? Асыл тукум малды элдерге жайылтуу иши менен. Бүгүнкү күндө фермерлер асыл тукум малга муктаж. Сатып алайлы десек, чет мамлекеттен барып, жалгыз фермер өзү барып алып келүү кыйынга турат. Ошол себептен асыл тукум чарбаларды жандандыруу жана ошолор аркылуу элдин малын сапатын жакшыртуу. Ошондой эле тоют менен камсыздоо башкоорунда. Деградация болгон жерлерди кайра иштетүү үчүн быйыл Россиядан үрөн алынып келинип, 10 000 гектар аянтка себилген. Эми алардан алынган чөптүн уруктары алыскы жайлоолорго себилет. Белгилей кетсек, 4 августта тоютту четке чыгарууга тыюу салынды. Себеби тоют менен өлкөнүн өзүн өзү камсыз кылуусу кыйын болууда. Нурайым Бейшеналиева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.